Кыргыз патент интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы болуп саналат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги интеллектуалдык менчикти жана автордук укукту коргоо, патент берүүдөн тышкары инновацияларды өнүктүрүү, стартап долбоорлорду каржылоо милдетин аткарып келет. Андан тышкары Кыргыз патент интеллектуалдык менчик объектилерине укуктук коргоо берүү үчүн экспертиза жүргүзөт жана аларды мамлекеттик каттоону жүргүзөт. 2023 жылы интеллектуалдык менчик жаатында Кыргыз патент тарабынан 5 мыйзам демилгеленип, жогорку кеңеш кабыл алып берди жана президент Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан кол коюлду. Мыйзамдарга шайкеш келтирүү максатында 12 мыйзам алдындагы актыларга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров тарабынан кол коюлуп, ишке киргизилди. 2024 жылдын 1-ноябрына карата Кыргыз Республикасынын аймагында интеллектуалдык менчиктин 80 миңге чукул объектиси корголууда. 8580 ойлоп табуулар, 13235 улуттук процедура менен корголгон товардык белгилер, 50 миңден ашуун өнөр жай үлгүлөрү катталган. Эл аралык байланышты чыңдоо Кыргыз патенттин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Мекеме тарабынан КМШ, Түркия, Кытай, Франция, Австрия, Польша, Финляндия, Венгрия, Корея, Монголия, Азербайжан, Беларусь жана башка өлкөлөрдүн уюмдары менен интеллектуалдык менчик жана инновациялардын актуалдуу маселелери боюнча кызматташуу жөнүндө 50ден ашуун эки тараптуу макулдашуулар түзүлгөн. Жаңычылдардын жана бизнес түзүмдөрдүн өз ара аракеттенүүсү үчүн коммуникациялык каналдарды жана аянтчаларды түзүү максатында Кыргыз патент тарабынан Кыргызстандын жогорку окуу жайларына 3 технопарк ачылган. 2023 жылы Ош шаарында Кыргыз патенттин түштүк аймактар аралык бөлүмү ачылды. Кыргыз Республикасынын 30дан ашык жогорку окуу жайларында креативдүү экономиканы өнүктүрүүгө, ишкердикти колдоого жана жаштар арасында стартаптарды түзүүгө багытталган бизнес-инкубаторлор ачылган. 2024 жылы бул объектилерди өнүктүрүү жана алга жылдыруу үчүн алгылыктуу аракеттер көрүлдү. Кыргыз патент 2022 жылдан бери өлкөнүн райондорунан мыкты инновациялык демилгелери бар ишкерлерди колдоого багытталган 40 райондон 40 демилге долбоорун ишке ашырып келет. Сынакка катышып, мыкты идеялар менен алга озуп чыккан инновациялык долбоорлорго 1 миллион сомго чейинки, ал эми стартап идеяларга 500 миң сомго чейинки кайтарымсыз грант берилет. 2024 жылы сынакка катышуу үчүн 206 өтүнмө келип түшкөн. Алардын ичинен 32 долбоор тандалып алынып, акселерациядан өтүп, өз долбоорлорун презентация жасоого мүмкүнчүлүк алды. Жыйынтыгында 3 инновациялык долбоор, 5 стартап идеяга артыкчылык берилип, акчалай сыйлыктардын сертификаттары тапшырылды. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы 16 долбоор каржыланган. Алардын 12си инновациялык, 4-ө стартап долбоорлор. Мындан тышкары, чыгармачыл инсандарды колдоо максатында Каракол Music, 40 райондон 40 китеп, жылдын мыкты китеби, саамалык долбоорлор аркылуу сыйлыктар тапшырылып турат. Жаш өспүрүмдөр үчүн да бир катар долбоорлор бар. Жаш жаратман, стартап студент сыяктуу долбоорлор аркылуу алардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн колдоп келебиз. 2024 жыл Кыргыз патент үчүн ийгиликтүү жана жемиштүү болду. Быйыл Кыргыз патентте алгачкы ирет географиялык көрсөтмө катары Арстан Бабчангага катталды. Инновациялык борбордо технологияларды трансферлөө борбору ачылды. Кыргыз патент ТИКА, Т3, Кыргыз улуттук университети менен түзүлгөн 4 тараптуу меморандумдун негизинде Билим Бишкек инновациялык борбору ачылды. Салтанаттуу иш-чарага Түркиянын канайымы Эмине Эрдоган келип катышты. Кыргыз патенттин демилгеси менен Швейцариянын Женева шаарында Манас жана Чыңгыз Айтматов көргөзмөсү Кыргыз патенттин демилгеси менен уюштурулуп, ага манасчылар, дастанчылар, кол өнөрчүлөр жана ишкерлерден турган делегациялык топ ийгиликтүү катышып келди.